Саламатсыздарбы биздин урматтуу ата энелер. Биздин бүгүнкү темабыз ишкер айымдар деп баарыналмакчы. Жаңы рубрика баштадык дейлик десек, буга чейин Жанат Атабаеваны тартып кеткенбиз. Эми бул рубрикабыз ар дайым болмокчу. Жана ылдый жакта өзүнчө ишкер айымдар деген бөлүмдө болот. Бүгүнкү биздин коногубуз өзү 3 баланын апасы, эки башка жатта иш алып барган ишкер айым, ийгиликтүү ишкер айым Айсулуу Акимбаева. Саламатсызбы? Кандайсыз Жылдыз эже? Кош келипсиздер. Чакырмыңыздарга чоң рахмат демекчимин. Анда биз баштайлык, бүгүнкү көрсөтүүбүздү. Паника болуп, ыйлап, ижарага көйнөк дегенде эле дароо эле ушул Ребеле деген ат келет. кечке эле ушу Айсулуу бир көйнөгүн кийип жүрөр экен деген сөзгө каласың дегендей. Мындай бири-бириңерди конкурент катары көрөсүңөрбү же көрбөйсүңөрбү? Мурда айтат элем да, мен Ошко барып жашабайм мен. Бул жөнүндө эч кимге айта элегилем. Айсулуу, ижарага көйнөк дегенде эле дароо эле ушул Ребеле деген ат келет. Азыр айта кетсек, Айсулуу 2 тармакта иш алып барат. Бул ижарага көйнөктөрдү берет жана көйнөктөрдү саткан бутиги бар да. Ошондо 2 тармак. Ошол көйнөктөрдү саткан бутиги дагы Бишкек шаарында эле эмес, Ош шаарында. Ошондо 2 шаарда алып барат. Негизи эле көп тармакта болуп кетет экен да. Ушул мен айтып өткөндөй эле, негедир ижара дегенде эле эми ошо Ребеле деген ат келет да. Эмне үчүн ушуну баштап калдыңыз? Ушуну баштап айтып кетсеңиз, эмне үчүн ижарага да баштадыңыз? Эмне үчүн дароо сатып баштаган жоксуз? Өзү негизи мен Ребел дегенде кайсы жака барбасам деле ошо салонго барып каламбы же көчөдө бир жерде кыздар менен, жаш кыздар менен маектешип каламбы, бардыгына бул таанымал бренд экен да. Бул мен үчүн аябай чоң суктануу, кандай десем, сыймыктанам ушул менен. Себеби мен Ребел прокат десем эле, ооба, мен 5 жыл мурун там сестренкам сизден көйнөк алган, мамам көйнөк алган, курбум көйнөк алган деп айтып калышат. Бул деген өзүңүз билесиз да, маркетинг, жакшы маркетингде иштеген экенбиз убагында. Эмне үчүн бул именно ижараны баштап калды атасыз? Себеби бул нерсе өзүмдүн башыма келген. Бул услуга биздин шаарда аябай аз экенин билгем. Жана той сезонунда өзүңүз билгендей бизде жана күздө августтан декабрга чейин ушу той сезону болот, аябай көп тойлор болот. Анан мисалы үчүн эркектер жанагы выпускнойунда, мектептеги выпускнойунда кийген жана рубашкасы менен эле пиджагын, костюмшумун кийип жүрө беришет го, кичинекей келип калгачаңдычы. Айымдар бизде андай эмес. Ар бир көйнөккө, ар бир мындай вечерге ар түрлүү көйнөк, ар түрлүү костюм кийип баргың келет. Анан ар бир тойго эле башка көйнөк ала берсең, бул аябай чоң каражат экен. Анан кийин мен дагы ошол бир жылдары көп тойго чакырылып калдым. Бир 2 айдын ичинде эле, эгерде адашпасам, бир 3-4 тойго чакыруу кат алып калдым. Анан кийин ушундай суроо болду, эмне кийип бармайм деп. Анан биз деген жанагы сулууланып, макияжыңа да акча кетет, прическаңа акча кетет. Анан кийин сүрөткө түшүп, сөзсүз өзүң соц тармактагы жана баракчаңа жүктөйсүң ал сүрөттөрчү. Анан кечке эле ушу Айсулуу бир көйнөгүн кийип жүрөр экен деген сөзгө каласың дегендей. Ошону Инстаграмдан мен издеп баштадым. Прокат платьев деген услуга биздин шаарда бар экен, жок экен деп. Издеп барсам, 1-2 Бул качанчы жыл болчу? Бул 2017 жыл болчу. 2016-17 жылдары анда Инстаграм жаңы эле өзүңүз билсеңиз керек, мындай жандан баштаган. Мынчалык популярный эмес болчу, ооба, жаңы эле ошол Инстаграмда магазиндер, ушундай услугалар пайда болуп баштаган. Анан кийин Инстаграмдан карасам, 1-2 ушундай услуга бар экен, бирок алар жана на дому деп коет го, үйүндөчү, үйүнө барасың, үйүндө кийип көрөсүң, ошондой экен көбүнчө. Анан кийин тандоо деле көп эмес да. Мындай айтканда, конкуренция жок экен бул жердечи, бирок спрос бар. Туура, мага окшогон кыздар толтура да. Тойго баргысы келет, сулуу болгусу келет, ар кандай көйнөк кийгиси келет, бирок көп каражат кетирбей ошол нерсеге. Анан өзүм ал кезде мен өзүм котормочу болуп иштечүмүн. Кытайдан жаңы эле келип, ар кандай бизнести баштап көрүп, анан кийин ийгиликке жетпей ошондой болуп жүргөн кезим. Анан бир аз өзүмдүн акчам бар эле, эми мындай точно айтып кетсем деле, ушул нерсени көп менин катылуучуларым жакшы көрөт да, ушул окуянычы. 50 000 сом бар болчу, колумда ошо топтогончу өзүмдүн жанагы айлыктан топтогон акчаларымдан. Анан 50 000 сомду алып өзүм Кытайдан ошо сайттарынан көйнөк заказ берип көрөйүн дедим. Анан ошентип бир 50 000 сомго бир 10 чактыдай көйнөк заказ берип ошол менен баштаган элем. Окуясы ушундай өзүмө керек болгон бул услуга. Анан кийин карап көрсөм конкуренция аз экен. Ошондой бир закрыли боль, ооба, закрыли боль. Ошондой болуп эле анан баштап калгам.
Айсулуу ребель эмне үчүн аты ребель? Эмнеге ребель деп койдуңар? Ушул суроонун көбү бергенде мен мындай кантип түшүндүрүштү билбей калам да. Ребель деп өзү негизи эч кандай мындай смысловой мааниси жок да. Жөн эле бир жакшы ат тандаш керек болду магазинге. Анан кийин Belle деген англис тилден жанагы сулуу деп которулат го, кооз деп, анан кийин ошондой коеюн десем бир башка бир салон красоты ушундай бирдеме бар экен, анан кийин Rebel деп бир сиңдим бар эле, кошо жардам берген, ошол сунуштап калды, анан кийин Rebel болуп калган. Мындайча эч кандай мааниси деле жок, ошол бир эле угулушу жакшы болсун деген ой менен тандалган да бул ат. Мисалы бизде кээ бирлер көйнөк саткан или көйнөк ушундай ижарага берген ачкандар өзүнүн атынан коет атпайбы? Ушундай мындай болду беле вариант, мисалы Айсулуу прокат платье. Ал кезде эми азыр мындай личный бренд ушундай нерсе аябай популярдуу болуп атпайбы? Ал кезде мындай личный бренд деген нерсе жок болчу. Ал мен өзүм атыма коем деген оюма дагы келген эмес ал кезде. Анан чынын айтсам мен каршымын ошондой өзүнүн атына койгондор. Мүмкүн бир маркетинг тараптан же личный бренд тараптан бул жакшы нерсе. Бирок ошо магазинме же өзүмдүн бир ишканама ушундай өзүмдүн атымды коюп алганга мен ага мындай айтканда духум жетпейт. Жок, ал деген личный брендке деп эмес, мисалы негизи нейминг боюнча окууда дагы ошо өзүнүн атын койгонго аз буза каякка чейин барасың. Анан мисалы биз баарыбыз эле латынча мисалы Rebel англисче жазып атпайбы? Ошол менен каякка чейин барасың деген ошого карап дагы мындай алдын карап туруп калган окшойсуз. Андай деле мындай аябай терең ойлор болгон эмес. Мен айтып атпаймынбы Жылдыз эже, бул нерсени ачканда өзүмдүн мындай жумушум бар эле да. Муну жөн эле кандай десем бир дополнительный доход деп коебуз го, дополнительный доход деп эле ачкан элем да. Ушунчалык масштабка жетип кетем, ушундай таанымал болуп кетет, ушунчалык көп мага мындай каражат алып келет, мүмкүнчүлүктөрдү алып келет деген ой деле ал кезде мындай пайда болгон эмес. Ошон үчүн андай терең деле ойлонгон эмес экен. Кытайда ошону кайсы кесипке окудуңар? Кытайда мен котормочуга окуган элем. Бул жакта Бишкекте жогорку окуу жайга тапшырып, анан кийин ушундай бир конкурс болуп калды. Кытайга бекер жанагы грант бюджет аркылуу окууга. Анан кийин өзүмдү сынап көрөйүн деп ошол конкурска катышып, анан кийин жыйынтыгында ошо 4 жылга бюджетке бекер окуганга Кытайга өтүп кеткен элем. Анан ошо университетти, жогорку окуу жайды Кытайдан бүтүп келдим. Кесибим боюнча котормочумун. Анан ошо кесибим боюнча дагы бир канча жыл иштедим. Кытайда иштедим, бул жерге келип иштедим. Ошо анан Кытайда чоң карьера кылып, ушундай мүмкүнчүлүктөр болду, сунуштар болду. Кытайда карьера кылып, ошол жакта өнүгүп кеттим. Бирок мен ошо өзүмдүн өлкөмө кайтып келип, бул жакта иштөөнү тандадым. Азыр мисалы билген билимин монетизация кылгандар көп болуп атпайбы? Мисалы тамак жасагандар, мисалы сиздин эле курбуңуз Арзайым, Аршев деп жанагындай курс тамак жасоонун гайдтарын сатып атат. А сизге ошондой сунуш келсе, Кытайлар келет эле котормочу болуп бер десе болосузбу? Мен сизге анда бир секрет ачайынбы Жылдыз эже. Жакында ушул өзүмдүн Кытай тилин билүү ушул бир эме боюнча, кесибим боюнча ушундай монетизация кылгым келип атат. Жакында Кытайга кетип атам. Көп жылдан бери бара элекмин, себеби өзүңүз билгендей жана карантин болду, ага чейин бир жанагындай кыйынчылыктар болду виза алуугачы, анан азыр ошол мүмкүнчүлүк болуп калды. Ошо Кытайга кеттим, анан кийин ал жакта ошол өзүмдүн ойлорум бар. Ушул тарапта дагы бир мындай жаңы тарапта өзүмдү дагы сынап көрсөмбү, жаңы нерсени алып көрсөмбү деп. Жакшы пландарыңыз бар экен. Буюрса ишке ашсын. Бул жөнүндө эч кимге айта элегилем. Азырынча ошо сизге биринчи айтып атам. Кээ бир ишкерлер айымдар бөлүп кетет го, бир ишти алып барсам, мисалы Жанаттан сурап көрсөк, Жанат жок, мен иш алып барам. Мен айттым, может, мүмкүн параллель дагы бир кафе ачып, же бир нерсе оюңда жокпу десем, жок деди. Сиз ошондо азыр мисалы ижарага көйнөк, анан бутигиңиз бар, анан дагы ушу үчүнчү дагы башка бир эме болуп атат, багыт. Анан баарына жетише алам деген мындай ишеним бар экен да.
Эми мындай да бул азыр дүкөнү, салону көптөн бери иштеген үчүн бардыгы бир мындай туруктуу бир эмеге коюлган да, кандай десем, туруктуу бир рельске коюлат да. Анан кийин менин көп деле бул жерде катышуум кереги жок азыр. Мисалы үчүн бул прокатка бир айда бир жолу келсем келем, келбесем келбейм. Көбүнчө менин азыркы милдетим бул ошо жаңы коллекцияларга жаңы көйнөктөрдү тандап, анан кийин маркетинг боюнча блогерлер менен, ошолор менен мамиле кылып, ошолор менен сүйлөшүп, рекламаны жакшы берип, ошол нерсе. Бунун бардыгын мындай айтканда үйдө отуруп деле жасасаң болот да, телефон аркылуу азыр. Ошон үчүн энергия бар азырынча. Эмнеге колдонбойм, колдонуп көрөйүн дейм. Башка мүмкүнчүлүктөрдү дагы. Же болбосо мисалы бул ижара баары бир күнү токтойт дегендей бир эме барбы? Эми бардык эле нерсе мындай башталышы бар, анан кийин бүткөн жагы дагы бар да. Ошого дагы. Анан ооба, бул азыр мына ижара деле мурдагыдай чын айтып келгенде мурдагыдай уже актуалдуулугу жоголуп баратат. Эми ар бир эле бизнес бул чындык туурабы? Ар бир эле бизнес мындай ар дайым иштеп келе бербейт да. Алмашып турат, рынок алмашып турат, адамдардын талабы алмашып турат. Ошон үчүн жакшы жаңы нерселерди мындай заманга карап, элдердин каалоосуна карап, жаңы нерселерди сунуштап турган туура деп ойлойм. Эми азыр биз тойлорго барсак, элдер мындай фарфыраган көйнөктөрдү көп кийбей калдыбы же кийип атышабы дагы деле? Мындай да, бул жерде бир эле тойлорго эмес, эми ооба, сиз туура суроо бердиңиз, себеби мода өзгөрөт. Трендтер өзгөрөт. Ошол 2017-жылдары мен ачылып атканда мода башкача болчу да. Анда мындай парпырак көйнөктөрдү кийип, жанагы слой болгон фатин кабат, ошондойлор мода болчу. Азыр албетте мындай ар бир бизнестин эле мындай карап көргөндө актуальность ар убакта башкача болот да. Меники деле ошондой болду. Эми бул жерде бизде бир эле тойго алышпайт да. Бул жерде фотосессияга. Мисалы үчүн азыр жанагы боюнда болгондо да фотосессия кылышат, төрөгөндө дагы фотосессия кылышат. Анан тойдун алдында дагы жана баннерлерди көрүп калсаңыз керек өзүңүз, ошол баннерлерге фотосессия кылышат. Анан кийин выпускной деген бар. Выпускнойдо ар бир сезондо, биздики аябай сезонный да бул жумушчу. Ар бир сезондо башкача. Актуалдыгын жогото элек экен дагы. Актуалдыгын жогото элек. Эми айтып атпаймынбы, жана выпускной сезондо башкача көйнөктөр талап кылат элдерчи. Анан кийин той сезонунда уже более мындай жөнөкөйрөөк, аябай парпырак эмес ошондой көйнөктөрдү алып келебиз. Демек, адамдар эмнени каалап жатса ошого жараша да силер алмаштырып турат экенсиңер. Албетте. Бул жакта азыр жалпы канча көйнөктөй бар азыр прокатыңызга? Азыр бир 300дөн ашык көйнөгүм бар. Ошо бир 10 көйнөк менен баштагам, 300дөй ашык көйнөгүм бар азыр. Ар кандай баада. Көбүн эле ушундай кызыктырат экен да, мен прокатка алдым көйнөктү. Анан бир жерин булгап алдым дейли, бул жерде силер келишим түзөсүңөр да? Ооба, сөзсүз келишим боюнча иштейбиз. Анан мен сөзсүз кредитти алып келишим керекпи силерге? Жок, андай эмес. Эми ар бир көйнөк тазалоодон өтөт. Клиент кийгенден кийин ал жактан сарсанаа болбосоңуздар болот. Ар бир көйнөктү кийгенден кийин сөзсүз түрдө ошо тазалоодон өтүп, анан кийин кийинки клиентке өтөт. Ошондо бир көйнөк жалпы жолу канча жолу кийгенден кийин утилизацияга кетет да, жарабай калат. Мисалы бул көйнөктү алык делеги. Бул көйнөктү канча жолу прокатка берилген, өзүнүн мындай бир силердин бул силердин өзүңөрдүн жаатыңардагы ишкерлик, анан өзүңөр билесиңер да, мисалы бул көйнөк бир 10 жолу же 20 жолу же 30 жолу кийгенден кийин болду, бул химчисткага да жарабайт деген ушундай барбы силерде мындай эрежелер? Сөзсүз ооба, андай нерсе болот. Мисалы үчүн эми биринчиден ал көйнөктүн бир эле жанагы жаман болуп калганда утилизацияга кетет деген эмес. Жанагы таанымал болуп көптөн бери туруп калганда дагы утилизацияга кетет да. Анан кийин экинчиден бул жерде мындай да, ошондо бир көйнөк канча жолу кийилет?
же ар кандайбы, ар кайсы көйнөк? Сапатына карап, кээ бирки көйнөктөр мындай заказ бергенде сапаты, материалы начар болсо, бир-эки кийгенден кийин эле жанагы чоюлуп же жыртылып калат. Анан кээ бирки көйнөктөр өзүм клиенттер бул келишим түзүлөт, эми кир болот, сөзсүз там жырты калат, атырдын жырты калат, бирок кээ биркилер жыртып келишет. Там жыртып келсе штраф болот. Эми ошол эмесине карап да канчалык ущерб келтирди ошол көйнөккө, ошонусуна карап штраф болот. Анан кийин кээ бирки көйнөктөр ошондой жыртылып же уже кийинки кийгенге болбой калганда, албетте ал көйнөк уже утилизацияга кетет. Анан кийин кээ бирки көйнөктөр эми ар кандай. Биз ар бир сезондо, например, свадебный сезон болот, выпускной сезон болот. Ошого карап алмаштырып турабыз көйнөктөрдү, коллекцияларды. Анан кийин мен Инстаграмда сатып таштайм да, мындай эски көйнөктөрүмчү арзан баада сатып таштайм дагы жаңы коллекция алып келиш үчүн. Себеби таанымал болуп калат да кээ бирки көйнөктөрчү. Биз жанагы башка дүкөндөрдө распродажа кылганда эле силер дагы андай эмет баратканда распродажа кылып таштайбыз. Анан кийин мына региондогу башка салондор алып, кайра буларды дагы иштетишет. Ушундай бар. Менин баракчама көп ушу прокат платьев менен иш кылган айымдар бар. Алар болсо ошо эми региондордо да, ал жакта албетте мындай ценник азыраак болот да. Анан кийин ошо мен распродажа кылып атканда кээ бирки көйнөктөр мындай состояниясы жакшы эле болушу мүмкүн. Мисалы үчүн азыр мына көйнөктү көрүп турбайсызбы, состояниясы жакшы эле, мындай кийгенге болот. Бирок мурунку сезондо бул көйнөк иштесе, мен клиенттериме жаңы нерсе сунушташым керек да. Ар бир сезондочу мен кайра эле бул көйнөк жакшы эле, дагы кийсе болот деп коюп койсом, мен клиенттерим жанагы эле көйнөгү турат деген учурлар болуп калат да. Ошон үчүн биз тез-тезден мындай коллекцияларыбызды жаңылап турганга аракет кылабыз. Анан ошондо состояниясы жакшы эле бул көйнөктөр, например, булар азыр былтыркыда, азыр сезон келе элек болгон үчүн азыр жаңылай элекпиз. Мына былтыркы көйнөктөрдү, буларды мен уже быйылкы сезонго койбойм да, сатып таштайм. Анан кийин ошондо жана региондогу башка прокаттар келип алып кетишет дагы, ал жакта дагы иштетишет. Ар бир көйнөктүн баасын коердун алдында ошол көп нюанстар бар, ошолордун бардыгын эске салып, анан кийин баалар коюлат да. Кээ бирки көйнөктөр болот, тез жаман болуп кетет да, мындай таштары бар, бул жакта көрүп турганыңыздай өзүңүз. Мына бул сыяктуу көйнөктөр бар. Алар турбайбы, аябай көп таштары бар. Буларда риск көбүрөөк да. Бир кийгенден кийин бир-эки таш түшүп калса, мен Кытайдан заказ кылам да, бул көйнөк, например, Кытайдан заказ берилген. Бул таштар түшүп калса, мен бул жерден андай таш таба албай калам да, өзүнө келтире албай калам. Бизде өзүбүздүн реставратор бар, ал дайыма көйнөктөрдү жаңылап, жыртылып калса же таштар түшүп калса жаңылап турат. Бул жерде уже табылбай калып, риск көбүрөөк болсо, анда бул көйнөктүн баасы албетте кымбатыраак, жогорураак коюлат. Анан ошол нерселерден, то есть нюанстар көп да, ошолорго карап анан кийин сиз айтып калдыңыз, реставратор бар дегенде химчисткага да реставратор жооп береби? Жок, ал жөн гана көйнөктү реанимациялайт экен. Реанимациялайт. Анан бизде мындай да, бул вечерний көйнөктөр болгон үчүн көп жерде биз өзгөртүүгө ушундай услугабыз бар да, өзгөртүп беребиз көйнөктү. Эгерде сиз могу көйнөктү кийип көрдүңүз, анан могу бизде көбүнчө айтышат, көкүрөгү ачык болуп калды, мен той сезонунда мисалы үчүн жаңы келиндер келет. Анан кийин айтышат, эже мага мындай жабыраак көйнөк керек, себеби мен ал тойдо кайын журтум болот дегенде, анан моундай декольте болуп калат, ачыгыраак болуп калса, ошол жерине биз Мадина базарына же Дордой базарына барып, өзүнө окшогон материал издеп, таап келип, ишип окшоштуруп, мындай реанимациялап беребиз да, жаап беребиз. Ошон үчүн сөзсүз ошондой бир адам болуш керек, тиккенди билген. Бул өзүбүздүн бөлмөбүз бар, стаф отурганчы. Швейный машинка алганбыз, это тоже как бы вложение да, бул дагычы. Швейный машинкабыз бар профессиональный, ал жакта тигилет көйнөктөр. Анан кийин кээде жыртып келишет, кээде дагы бирдеме болот, же кээде жанагы химчисткадан кийин бир жерлер үзүлүп калышы мүмкүн. Ошол нерселерди дайыма оңдоп тигип турганга адам керек. Анан ошо чоң плюс деп ойлойм бул жерде, ошо клиентке карап, эгерде бойлору дагы ар кандай кыздардыкы ар кандай, ошону дагы биз боюна карап кээде кыскартып беребиз көйнөктөрдү. Кыскартып, алдын тигип же бул жагын тигип, иши кылып, эми клиенттин өзүнүн мындай кандай десем, маселесин чечет. Анын маселесине чечкенге аракет кылабыз да. Ооба. Лояльный подход клиенту деп койсок болот.
биз эме Дордой жакта беле кайсы жакта бир контейнерлер көрүп калдык, жалаң ушундай бир көйнөктөрдү сатканынан. Алар же жаңы жылда же болбосо же ушул эме бүтүрүү кечелеринде эле сатат экен деп ойлосок көрсөк, башка күндөр дагы жанагы сиз айткандай фотосессия андай эмелер көп экен да. Бир бул сфераны түшүнбөгөнгө бир караганда мындай, бул бир жылда бир ай иштеле турган ишкерликтер көрүнөт да. Анан дагы бир эме бар, бизде көп ырчылар бизге кайрылат. Алар тез жанагы жар айтып, же бир клип тартып, ушундай болуп турбайбы? Ошон үчүн ырчылар да бизге көп кайрылат. Клип тартканда же жанагы аларды элестетсеңиз, күндө ар кандай тойлорго барат, ар кандай кечелерге барат, ырдашат. Аларга ушундай сөзсүз мындай яркий көйнөк керек да. Ошон үчүн ошолор бизге көп кайрылышат. Жалтыраган, ушундай бир сахнадан көрүнүп турган болуш керек да, көрүнүп туруш керек. Ошондой көйнөктөр керек. Ошон үчүн бизге жанагы анан мектептерде, ошол эле жанагы университеттерде кечелер болот, ар кандай сахнага чыгыш керек. Ошолорго дагы керек болот. Ошондой учурларда да бизге кайрылышат. Көп ырчылар кайрылып атпайсызбы? Ошо ырчылардын баары эле тыйын төлөйбү же? Эми башында баштаганда, ошо 2017-жылдар, 18-жылдар баштаганда айтып атпаймынбы? Бул прокат деген негизи аз болчу да биздин шаардачы. Анан кийин ошондо билбейм, мүмкүн менин бир жеке мүнөзүм дагы, эми ар бир ишкердин жеке мүнөзү деле чоң роль ойнойт, билесиз өзүңүз. Адамдар менен жана коммуникация кылып, сүйлөшүп, тил табып, жанагындай жакшы сөз менен койнунан жибитип кеткен адамдарга мындай көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Ошондой эле мен дагы билбейм, ошол нерседе эле бир роль ойносо керек. Иши кылып ошо жаңы баштаганда ырчылардын көбүн өзүмө тартып, ошолор менен жакшы мамиле кылып, бартер аркылуу иштечүбүз. Акча төлөшпөйт эле, бирок ошол соц тармактарда сизди жарнамалап мени реклама кылып, жарнама кылып, көбүнчө ошол жылдыздар, ырчылар, блогерлер аркылуу таанымал болуп калдым десем болот. Бул эң сонун бир мүмкүнчүлүк. Азыр блогерлер, ырчылардын бардыгы рекламасы күчтүү иштейт экен деп уже башкача ценник коюп алган, башкача баада реклама азыр жазсаң, жок, бартерге иштебейбиз дейт. Ал кезде мүмкүн прокат аз болгон үчүнбү, мүмкүн анда мындай блогерство, инстаграмдан акча табуу деген нерсе анчалык өнүкпөгөн үчүн көп эле ошо бартерге макул болушкан. Анан дагы ошо мен бир айтпайм, жеке бир мүнөзүм жакшы мамиле түзө алган үчүнбү ошо бартерге иштешип. Азыр демек көбү бартерге эме экен да, макулдугу жок экен да. Эми ар кандай кээ бирки ырчылар бар. Мен көп жылдан бери иштешкен, мисалы уже ошо ачылгандан баштап иштешкен ырчылар бар. Алар бартерге эле макул. Бирок мындай дайымкы негизде иштейбиз да. Алар каалаган убагында съемка болуп калат, срочно бир концерти болуп калат, же бир жерге тойго чакырылып калганда бизге чалып коюшат. Анан ошо өзү тандаган көйнөктү жөнөтүп ийебиз. Анан ошолор уже мага дагы лояльно болуп, алар ошо бартерге эле мени реклама кылып, жарнама кылганга макул. Эми бул мамиледен карайт да. Бул деле мамиледен карайт. Бул суроону бергениңиз дагы жаңы иш баштагандарга деле кызыктуу болсо керек. Бардыгы эле биздин азыркы көпчүлүк ойлошот, азыркы блогер, ырчылар дагы деле бартерге иштей берет экен деп. Демек, заман өзгөргөн сайын алардын дагы талаптары өзгөрүп турат экен. Ооба, албетте өзгөрүп турат. Эми азыр мен өзүм блог алып барган үчүн дагы түшүнөм да. Блог алып баруу, Инстаграмда подписчиктердин жанагы внимание көңүлүн өзүнө буруп туруу дагы бул аябай чоң иш да. Бул деле чоң иш. Ошого өзүм блогер болгон үчүн мен аябай түшүнөм ал эмгектичи. Бул эмгекти дагы жандай сыйлап билиш керек дегенди түшүнөм. Ошон үчүн жаңы ырчыларга же мындай иштешип көрбөгөн блогерлерге мындай сунуш кылып иштешели дегенде мындай көңүлүн оорутпай турган сунуш кылганга аракет кылам да. Ал тарапты дагы түшүнөм десем болот. Жакшы. Айсулуу, сиз эми ишкер айым болгон үчүн кээ бир ишкер айымдардын арасында ушундай бир тандоо болгон учур болот экен да. Же үй бүлөнү тандаш керек, же бизнес ишкерлик тандаш керек, же экөөнү тең бир эле алып кетсе болобу? Сиздин оюңуз кандай? Экөөнү тең бир эле алып кетсе болот деп ойлойм. Болот, ошо биз сиз менен маек курардын алдында суроолорду ошо азыр биз үй бүлө темасында, балдарыбыз тууралуу темасында сүйлөшүп, анан ошо катталуучулардан, сиздин катталуучуларыңыздан келген суроолор мага жазышыптыр да.
Бала менен ишиңизди кантип бирдей алып кетесиз? Жолдошуңуз жардам береби дейт. Албетте жардам берет. Бала менен бирге алып кетишти. Бул мен жанагы 6 ай сөзсүз эмизиш керек деп айтат. Ошого 6 ай ошол кичине башка тамак берип баштаганга чейин баламды көтөрүп жүрөт элем. 2 балам тең көтөрүп магазинге алып келет элем. Магазинде балдарым дагы ошо менин оюмча ошо бала дагы көнүп калат да. Эгерде үйдөн эч жака алып чыкпай, бардык нерседен коргоп, ооруп калат, анан вирус жугуп калат, тигинтип калат деп отурсаң, балаң ошо көнүп калат деп ойлойм, организм дагычы. Менин балдарым ошо төрөгөндөн баштап эле биз Ошто жашайт элек, Оштон учуп келет элек, бир жума болгондон кийин эле учуп келет элек. Ушу бир 6 айга чейин жалган айтпасам ар бир айда эле учуп жүрдүм да, наракка, бирака Бишкекке келем, Ошко барам, баламды көтөрүп алып, анан кийин кээ бир энелер айтат, мен балам менен эч жака чыга албайм депчи. Мен үчүн бул эч кандай бир тоскоолдук эмес. Баламды көтөрүп алып ишке алып барат элем, анан кийин коляска менен, нянька менен кээде көчөгө чыгып, прогулка кылып мен иштегечеңдичи 2-3 саат иштеп кетип, ошого эч кандай тоскоолдук болбоду мен үчүн. Анан кийин ошо 6 айдан кийин нянька алып эле үйдө калтырып, кошумча тамак жеп баштагандан кийин ошентип иштеп аттым. Анан 3 бала менен азыр 2 чоң балам мисалы үчүн садикке барат, бала бакчага барат, кичинекей балам ошо үйдө нянька карайт. Анан кийин эми менин оюмча, билбейм, мен үчүн мындай тоскоолдук эмес бала менен бир жака чыгышчы. Ар кандай энелер болот. Бул кандай десем, бир билбейм, мүнөз, мүмкүн мотивация башкадыр, же бул ойлойм ар бир адамдын ошо бир мүнөзү болсо керек ичинде депчи. Же балдар жактан балдарыңар аябай мындай жош болуп калган, ошо өз негизи баскычаңдуу балдарым деле жош болот. Анан сөзсүз бул айтып атпайм тандоо депчи. Мен деле кээде мүмкүн ошо баламды кучактап, жыттап үйдөн чыкпай жаткым келген учурларда болуп калат. Ар кандай бизде жанагы гормоны аял кишиде аябай чоң роль ойнойт да, биздин жанагындай каалаганыбызгачы. Анан кийин кээде мен дагы баламды кучактап үйдөн чыкпай, эшикте мындай абарай жакшы болбосо же өзүмдүн бир маанайым жакшы болсо үйдө жаткым келет, бирок иш бар, ишти жасаш керек, сенден башка эч ким жасабайт. Ошого туруп ишке барууга туура келет да. Нянькага калтырып коюп, же азыр Бишкекке көчүп келгенден кийин бул жакта өзүмдүн апам бул жерде, сиңдим, ошолор жардам беришет сөзсүз. Анан ошо жолдошум жардам берет. Жолдошум дагы ошо балага аябай чоң жардам берет да. Мындай кээ бирки аталар бизде кыргыздарда көбүнчө 5 мүнөт кармап коюп эле анан кийин болду карай албайм десе, менин жолдошум андай эмес. Балдарга аябай жакшы, менден дагы кээде мен ойлойм, менден дагы жакшы карайт депчи. Себеби мен бат эле мындай терпение, сабыр мындай кээде жетпей кетет да, ошол сабырчы, мындай нерв болуп кыйкырып, жанагы бала чака ызылдап атканда ошондой болуп кетсем, жолдошум наоборот аябай сабырдуу балдарга. Ошо чыдап, мындай өзүн өзү кармап, балдарды жакшы карайт. Сөзсүз жардамчы болбосо, мен ойлойм бул болбойт депчи. Дагы бир кызыктуу суроо келиптир, ошо сиздин эле аталжыңыздардан. Үй бүлөдө жакшы тапкан келиндин сөзү өтүмдүүрөөк дегенге кандай карайсыз дейт. Өзү негизи мен жаш кыздарга көбүнө эле ушундай эме берем да, кандай сунуш катары, совети катары айтам. Ушу турмушка чыккычаңды бул бир эле ошо сөзүң өтүмдүү болуш үчүн эмес, негизи өзүңдүн бир орнуңду таап турмушка чыккан жакшы. Анан бир финансовая подушка деп азыр көп эле коучтар ошолор көп эле окутуп атпайбы? Бул негизи чындык деп ойлойм. Ар бир эле кыз балага мен каалайт элем ошо сөзсүз билим алып, анан кийин өзүнүн орунун таап, анан кийин турмушка чыкса жакшы дейм. Албетте бул башка адамдардын сага болгон мамилесине мындай таасир этпей койбойт да. Сен балуулуңду көтөрөт, сен бир жерде жанагы сөзүң өтөт деген чын эле. Ошого ар бир эле кыз балага каалайт элем ошол сөзсүз билимине, анан кийин билим алып, анан кийин шашпай турмушка чыгуугачы. Бул деле ойлойм бир чындык болсо керек бул сөздө деле. Демек ишкердик жат эле эмес, деги эле биздин кыз келиндер мейли медицина илиминде болобу, мейли мугалим болобу, ошо билимге ээ болсо деген мааниде. Сөзсүз ооба. Бул бардыгы эле өзүм деле блогумда деле айтып келем кыздарга. Билимге ээ болуп, анан кийин турмушка чыкканды сунуштайм депчи.
кыздарга. Бул менин оюмча иштебесең деле ушул эне болосуң да, эне болгондо ошо тарбияга, балага чоң мааниси бар да билимдин. Ушу сиздин ишкерлигиңизге кайрылып келсек, азыр ушул көйнөктөрдү ижарага берген бөлүмүбүздө отурабыз. Сиздин ушу сиз айткандай блогуңуз аркылуу да, блогуңузду окуп аябай ачык айрым жазасыз, көп нерселерди, бизнес жаатындагы эме болуп жаткан нерселерди. Ошону менен да өзүңүз тартасыз деген ооба, ошого да мен да кошулам. Анан бир окуя айтып кеткиңиз эле, тиги бүтүрүүчүлөрдүн кечесинде бир кыздын апасы келип көйнөк заказ берип, анан ал көйнөктү сиз ушу Кытайдан заказ берип, аяктагы Кытай башка көйнөк салып салган. Ушундай сыяктуу учурлардан мындай чыгып кеткен, мындай кургак чыгып кетип, дагы кандай мындай кызыктуу окуялар бар? Ушундай бир башкалар мисалы көрө тургандар ойлошот да, мисалы Кытайда баары арзан, алып келебиз, сатабыз. Ушу Кытай менен иш баштайын дегендерге мындай сабак боло турган окуялар да. Андай окуялар толтура. Мына бул прокат алып барганыма быйыл 8 жыл болуп баратат. Андай окуялар толтура болгон. Башында албетте жана тажрыйбаң жок да. Мындай ситуацияларды өзүң кантип алып барышты билбей, паника болуп, ыйлап, ошондой учурлар дагы болгон. Азыр бардыгына уже башкача мамиле кылып, башкача көз караш менен так ушундай ситуация болуп калдыбы, чечиш керек. Анан ийгиликтин эмне сыры деп ушундай суроону беришет го. Мен ойлойм, бул клиентке, өзүңдүн клиентиңе мындай жакшы мамиле кылып, ошол суроону клиентке максимально кандай десем, клиентке жагымдуу кылып чечиш керек да ошол суроонучу, менин оюмча. Албетте ар кандай клиенттер болот, бирок ошол жерде биз ар кандай варианттарды сунуштап көрдүк клиентке. Кээде клиент өзү дагы мындай конфликтный адам болуп, кээде урушкусу келип, ошондойлор да болуп калат. Анан дагы бир окуя болгон, башында көйнөк заказ бергенде мен ойлогом да эме өзүм Кытайга барбай эле интернеттен карап эле заказ бергем да. Анан кийин бир 15 чактыдай көйнөк заказ бердим. Анын арасынан мен бул нерсени ойлоп болуп турмун да, Кытайлардын көбү мындай бою кыска да, бою кичинекей, бизге карагандачы. Анан кийин өздөрү дагы көбүнчө арык да, кыздарчы ал жактачы. Анан бизде болсо мындай сөк сактуу кыздар, бойлору узунураак Кытайларга салыштырмалуу. Анан кийин көйнөк заказ берсем эле баардыгы кыска болуп келди да. Мен ойлогондой болуп келген жок. Баардыгы кыска болуп келди. Анан кийин мисалы бизде размерная сетка деп коет го. Бизде S деген размер, Кытайларда бир L же XL заказ бериш керек экен да. Ал нерсени мен кийин ошо опыт болуп, иштеп заказ бергенден кийин билип баштадым. Бирок ошондой учурлар болгон. Кийин мен өзүм Кытай тилинде сүйлөйм, Кытайда окугам. Ошол нерсе жардам берди көп деп ойлойм. Себеби Кытайлар менен сүйлөшүп, мына мага узунураак кылып тигип бергиле. Мен күткөнгө даярмын. Мисалы даяр көйнөк азыр салат, мен 10 күн, 15 күн ичинде алам, не? Эгерде мен заказ берсем 1 ай күтүшүм керек да. Мен үчүн ошону тигип беришет, узунураак кылып. 10 см кошуп бергиле, 20 см кошуп бергиле, 15 см кошуп бергиле деп ошондой кылып коштуруп тиктирип, кийин ошентип заказ бере турган болгон. Биринчисинде ошол көйнөктөрүм кыска боюнча калып калды. Анан жана шиш такан менен эми кечиге кийишет да бул көйнөктөрдү. Шиш такан менен кийгенде жарашпай калды көп эле кыздаргачы. Ошентип брак болуп, кийин сатып же бирөөгө мындай белек катары берип, ушундай болгон учурлар болду көп көйнөктөрчү. Андан кийин уже ошентип заказ бере баштадым Кытайлардан. Демек, азыр Кытайларда дагы деле S размер заказ берсек, биз L, XL деп жазышыбыз керекпи? Азыр деле ошондой. Бир эле прокатта эмес, тиги бутикте деле ошондой да. Турецкий кийимдердин размери менен Кытайлардын размери айырмасы аябай чоң. Азыр анан кийин турецкий көйнөктөр деле бар бизде, мисалы үчүн. Аларда тескерисинче да. S размер болсо, M, L-га деле кете берет кээ бирдечи. Кытайлардыкы S размер болсо, ал XS-ке келет. Ошондой. Ушундай өзүнүн өзгөчөлөрү бар. Албетте бул кийин уже тажрыйба алып иштеп баштаганда уже ичиндеги ушундай сырлары билинет, ачылат дегендей. Сиз ушундай Кытай менен көп иштешип атпайсызбы? Ошол мисалы буйртма бергенде дагы менин эсимде Майя Драган деген ишкер айым, Россияда жашаган.
Ал жазып калды, кытайлыктарга көк өңдө заказ берсем, жашылын салып салды, аларга көк жашыл. Ушундай дагы моменттер барбы? Мүмкүн бизди көрүп жаткан ушу Кытай менен иштешем дегендерге дагы бир сабак болуп отургандай. Бул жакта мен ойлойм языковой барьер деп коет го. Менде языковой барьер болгон жок да. Мен Google переводчик аркылуу сүйлөшпөйм да кытайлар менен. Өзүнүн тилинде сүйлөгөн үчүн, көп жыл ал жакта жашаган үчүн мындай түшүнбөстөр болбоду. Бир гана эми бардыгы эле мындай честно иштегендер болбойт да кытайлардын арасында делчи. Бул бир эле кытайлардын эмес, Турцияда деле ошондой ишкерлер бар, бизде деле ошондой ишкерлер бар. Бул атайлап туура эмес салып койгондор, ошондой учурлар болот. Себеби билет чет өлкөгө кетет, бул көйнөк анан уже чет өлкөгө жеткенден кийин муну кайра кайтарыш оңой эмес да. Көбүнчө мен ошол көйнөктө эми өзүмө кандай бир сабак болду деп эле алып калам. Ошону билип туруп, мүмкүн атайын башка нерсени салып ишет. Ошондой учурлар болгон. Эми мойнуна албаса дагы мен билип турам да, ал атайлап эле мага башка көйнөк салып ийгенинчи. Ошондой учурлар көп болгон. Анан билбейм, ошо Кытай менен иштешкенде ошол тил боюнча эч кандай маселе болбогон үчүн бири-бирибизди жакшы эле түшүнүп иштеп келатабыз. Бирок ошо атайлап салып ийгендер болот. Сиз жанакы биринчи 15 көйнөгүңүздүн баары кыска болуп калды деп атпайбы? Ушундай учурда мисалы бул жаңы иш баштаган күн болчу да туурабы? Бизде кыргыздар кээ бирлер мындай бар да, бул деген белги, демек бул иш мага болбойт деп токтотуп салышы мүмкүн. Сизде ошондой ишеним боло берди, бул менин ишим депчи? Эми мындай да, бул бизнесте өзү прокатты баштаганда көп эле адам болгон, ишенбегенчи. Ушуга да акча саласың. Себеби бул эмеде, рынокто бул бизнес мындай кандай айтсам, аз эле, жок десем деле болот да, аябай аз болчу, анан кийин популярдуу эмес болчу. Ошон үчүн көбү ушуга да акча салабы, эми ошол салган акчаңды эптеп чыгарып ал, болбогон эле жумуш бул. Кой андан көрө тиги мурда илгертен эле болуп жүргөн соодага там магазин ач же базарга чык, там базардан эмес ач деп. Бизде ушундай го, менин туугандарым көбүнчө ишкер болгон үчүн ушундай советтерди бергенде көбүнчө кой эми ушуга да акча салдың, кой акчаңды кетирдиңби ушуга дагы дегендер болгон, ишенбегендер. Анан өзүңүз көрүп тургандай өнүгүп, өсүп ушул жерден көп эле кандай десем бир результаттар чыкты. Биз азыр экинчи локацияга келдик. Бул кийим саткан бутиги. Аты дагы Ребеле. Бул дүкөн Бишкекти Цумдун 3-чү кабатында жана Ош шаарында бар. Ош шаарында Нурзаман соода борборунда кетет. Ушул темабыз улай, белегибизди аягын берчү элек, берип коелук. Айсулунун 4 айлык баласы бар. Азыр эгичүсү. Биздин дүкөн 2 жашка чейин экенин билесиздер. Анан ошол карманыбызга бүгүн белек ала келдик элек. Чоң рахмат Жылдыз эже. Мен роддомдо жатканда дагы мага белек жөнөткөн экенсиз го. Ошол сиз берген кийимдер менен, ушул 3 айга чейин сиз берген кийимдер менен чоң ойдук деп айтсам болот. Жакшы. Рахмат чоң. Кыргыз айтат го, кийими морт болсун, жаны бек болсун. Чоң рахмат. Негизи сиздин колуңуз аябай ачык экен, Жылдыз эже. Эгерде сиздин ийгилигиңиздин сыры эмне деп сурасам, мен айтат элем, Жылдыз эженин колу ачык депчи. Ушул качество бар экен сизде. Айсул, биз жана бияка келгенге чейин айтып калдыңыз, Кытайга барып дагы өзүнчө дагы бир иш алып баратам депчи. Ошол жөнүндө дагы кичине кененирээк айтып кетсеңер. Бул бизди көрүп жаткандар, мына Айсулунун өзгөчөлүгү, Кытай тилин жакшы билет, котормочу. Өзүңүздөр билесиздер, мисалы жана айткандай эле кийимди, көйнөктү Кытайдан заказ кылганда S размер керек болсо, L размер тандаш керек экен да. Ушундай нюанстардын баарын билет. Анан Айсул дагы ушул тармакта иш алып барасызбы, кандай окуат? Эми билесиздер да, Кытай өзү дүйнө жүзү боюнча ушул товарлар менен камгылат, дүйнө жүзүнчө. Анан кийин азыр бизде деле көп ишкерлер ошо Кытайга барып, Кытайдан оптом товар сатып алып, бир нерселерди издеп, ошондой нерсеге баргысы келет экен, бирок ушундай бир спрос бар экен да. Бирок көбү тилекке каршы жанагы тил билбеген үчүн, ал жердин жанагындай эмелерин, базарларын билбеген үчүн, магазиндерин билбеген үчүн көбү ошол нерседен коркот экен. Анан мага ушундай сунуш түшүп калды. Мен менен жол көрсөтүп, котормочу катары болуп, барып кел деп, ошол менен бир группа адамдарды чогултуп, ошолор менен кетип атабыз. Анан келечекте дагы ушул нерсени сиз айткан жана монетизация кылып иштейин деген оюм бар. Ушундай бир группа ачып, Кытайга барып, Кытайдын жанагы оптовый оптом саткан базарларына кыдырып, анан дагы бизнес Кытай менен кандай бизнес баштаса болот дегенчи. Азыр көп ошондой го, бизнес идеяларды сунуштап, ошондой нерселерди көрүп келгенге шарт түзсөмбү деген ой бар. Азыр Кытайга барып. Аябай жакшы пландарыңыз бар экен.
Биздин келген суроолордун арасынан азыр бир суроону да тиркей кетелик бул жерде. Силердин ушундай жаат да негизи аялдар кийими сатып атпайсыңарбы? Деги эле дүкөндөр аябай көп го. Аябай көп. Конкуренцияга кантип туруштук бересиз деген суроо келиптир да. Биз бул жерде эми 90% деп айтсам жаңылышпайм, ушул 90% клиенттерибиз Instagram аркылуу келет да. Негизги эле бир жанагы платформа, реклама берген платформабыз бул Instagram. Анан ошо Instagramды өзгөчөлөнтүү алып баруу. Мисалы үчүн мен ушу мода тарапта, мода, кийим, ушундай нерсеге өзүм аябай кызыгам да. Өзү айтат го, өзүң эмнеге жөндөмүң болсо, ошол нерсени монетизация кылып, ошол нерсени өзүңө жумушка айлантып алсаң, ошол нерседен ийгиликке жетишүү мындай чоң эме чоң мүмкүнчүлүк болот депчи. Ошого караганда мен мурда Кытайда окуп жүргөндө деле ошондой элем да. Башка шаарга барсам, ошол жерден бир оптом сонун кийимдерди көтөрүп келип, анан кийин жанагы общежитиеде жашайбыз да бардыгыбызчы, студенческий общежитие. Ошол жерге келип кыздарга сатып ийип, акчамды көбөйтүп алып ушинтип жүрчүм да. Азыр карап көрсөм, ошол эле нерсени кылат экенмин. Ошол акыркы тренд, эмне мода болуп атат, эмне тренд болуп атат, эмне алмашып атат. Инстаграмдагы жанагы модный инфлюенсерлер деп коет, ошолор эмнени кийип атат, ошолорду бат-баттан сезип, табып, алып келип, анан кийин бир эле дагы бир нерсе, биз бир эле мисалы үчүн шым же кофтаны сатпай эле, бул нерсени мындай даяр образ кылып сатканга аракет кылабыз да. Анан ошо Инстаграмдан подписчик табып, жаңы подписчиктерди өзүңө тартып, канчалык көп адам сага кызык кылып Инстаграм алып баруу, ошол нерсе менен конкуренттерден кичине айырмаланып, таанымал болуп иштегенге аракет кылабыз. Биздин көрүүчүлөрүбүздүн көңүлүн албай пакет алып коелук, анан алдыга келгенби же ребелге келгенби деп калбасын. Ушул эме сөз болуп калды. Биз ушу ымыркайлар үчүн дүкөн иштетебиз да. Анан ошо сиздин жазган сторисиңиздан окуп калдым. Кытайдын люксу менен Турциянын люксу эки башка. Кытайды ушул жактан да мен сизге кошулам да. Ушундай чынында эле сапат боюнча баягы элдер биз негедир мисалы азыр мен мисалы жаш балдар кийимин алганда көп эле мындай турецкийби деп мындай башкача балашат да. Бирок турецкийдин кийимдери көбүнчө Мал Америка келет. Анан биздин мындай көп мисалы ошонун эле сапат, жакшы сапат да, Кытайлар жакшы чыгарат да. Айсулуна ошону баса белгилеп кеткенбиз. Кытайдын кийимдери сапаттуусун да жакшылары көп болот экен. Бул нерсени мына салондо эле айтып кетишим керек эле. Негизи сиз сурап атыңызбы, бир көйнөк канча убакыт иштейт, анан кийин утилизацияга кетет депчи. Мына калп айтпасам 8 жылдан бери иштеп келаткандан кийин мен байком, Кытайдын көйнөктөрү бизде көбүрөөк служба кылат. Көбүрөөк иштейт, көбүрөөк киреше алып келет да. Себеби мен башында биринчи Кытай менен иштеп баштагам, анан кийин ар кандай себептер болду. Заказ бериш кыйын болуп калды, өзүм бара албай калдым, ошентип анан кийин Турция менен аралаштырып, Турция менен иштешип баштадым да. Бирок Турциянын көйнөктөрү негедир биз жанагы ар бир кийгенден кийин сөзсүз аны тазалаш керек, жуулат, ошондой болот да. Эмнегедир батыраак бузулуп кетет да. Ошо тышкы келбети, качествосы, тканьдары, материалдары чоюлуп же түлөп ушинтип кетет батыраак. Кытайдыкы көбүрөөк убакытка иштейт, анан кийин выгоднее мындай карагандачы. Анан кийимдер деле ошондой эле. Анан бизде бир стереотип бар, эмнегедир Кытайдыкы жаман, бизде деле ошо турецкийби, турецкий болсо алат элем деген ушундай нерсе бар, бул стереотип деп ойлойм. Бул нерсе такыр мындай чындык эмес да. Чын эле Кытайда сонун мүмкүнчүлүктөр бар бизнес жасагангачы. Ошон үчүн азыр Кытайга кетип атам. Эгерде кааласаңыздар, эгерде ушул нерсе кызык болсо, баракчама жазылып, кийин карасаңыздар болот. Жакын арада ошо Кытайга барып, ошол жактагы оптом базарларын, магазиндерин обзор кылып, көрсөткөнгө аракет кылам. Бизде дагы ошол келген суроолорду да берип коеюн. Цех иштетип баштадыңыз эле, эмне болду, токтотуп койдуңузбу дейт. Цех иштетип баштаган жокмун мен. Цех иштеткен бул такыр башкача нерсе. Мен өзүм тиктирип көрөйүн дедим. Былтыр ошо Бишкекке жаңы көчүп келгенден кийин мен өзүм тиктирип, жана Самопашев азыр аябай биздин производство, Кыргызстанда өзүбүздүн производство менен алектенгендер көп. Анан мен да ошол нерседе өзүм сынап көрөйүн дедим. Анан жаңы эле баштаганда боюмда болуп калып, аябай катуу токсикоз болуп, ошол нерсени токтотушка туура келди. Бирок колумдан келеткени
кандай десем далил таптым. Себеби бир партия тиктирип көрдүм, өзүм дизайнын ойлоп чыгып, ар жак бер жакты карап тиктирип көрдүм. Ошол нерсени ийгиликтүү сатып жакшы прибыль көрдүм десем деле адашпайм. Ошол нерсе менин колумдан келет экен дедим, бирок бардык эле бизнесте азыр эң чоң эле маселе бул каражат маселеси да. Ошондой эле бул бизнеске кирем десең, аябай чоң каражат керек экен. Ал каражат менде азырынча жок, ошон үчүн токтотууну туура көрдүм. Ошол мен эсимде, ошол көйнөктү тиктиргенде атын Rebel эмес, башка ат менен кылдым, анткени конкуренция болбош үчүн, башка дүкөндөрдө алыш үчүн дедиңер. Ушул жөнүндө да айта кетсеңиз, эмне үчүн өзүңөрдүн атыңар менен чыгарбай, башка бирөөнүн аты менен да чыгардыңар? Башкача бренд менен чыгардым. Башында ошо Rebel деп эле чыгарайын деп, анан себеби менин оюмда ушул эле биздин эле Бишкекте, Кыргызстандагы башка дүкөндөргө, розница саткан дүкөндөргө дагы сатам деген ой бар болчу. Анан кийин алар эми мен өзүмдүн розница магазиним Rebel болсо, анан ошол эле Rebel деген лейбл менен, бренд менен өзүнүн магазинине коюп койбойт деген ой менен башка бренд менен чыгардым. Бирок бул нерсе мен деле азыр деле ушул оюмда бар, ушул нерсени кылсам чын эле ал жакта чоң акча, чоң оборот болот экен, бирок аябай чоң каражат керек экен. Көп акча менен башташ керек экен ал бизнести. Азырынча токтотууну туура көрдүм, ооба. Анан ошо айтып атпайм, боюмда болуп калып, кичинекей балам болуп кыйналып калгандан дагы ошо токтотушка туура келди. Ошол дагы бир себеп болуп калды да. Дагы бир сиздин каталуучуңуздан келген экен суроо, аны бүт эле ишкер айымдарга берсе керек. Ошо берсе деле дайым блогуңузда деле берсе керек. Үйдө отурган айымдар эмнеден ишти баштаса болот деп ушундай суроо көп келсе керек, Ушундай да суроо экен, ушуга да жооп берип коюңузчу. Негизи азыр аябай көп мүмкүнчүлүктөр бар да, ошо үйдө отурган деле аялдарга. Мен ойлойм, көп жолу өзүмө да суроо берем, эгерде азыр менде мына бренд жок, Rebel жок, магазиндерим жок болсо, эмне кылып баштасам болсо керек эле десем, эми мен азыр эне болгон үчүн, 3 балам бар болгон үчүн детский товарды аябай жакшы билем. Мен ойлойм, мисалы биздин рынокто жок оюнчуктарды алып келмекмин, ошол эле Кытайданчы. Азыр Кытай менен сонун жолдор ачылып атат. Былтыр эле ушул убакта, мисалы үчүн, Кытайдан товарды 2 ай, 3 ай күтүп калганда убактар болуп аткан да. Азыр болсо Кытайдан бир 2 жумага жетпей эле карго менен келип калып атат товарларчы. Самолет менен жөнсө андан дагы тез келет. Анан ошол нерсени сонун упаковка кылып сатса, мен үчүн, мен ойлойм, бул көп деле вложение кылбай, көп деле каражат кетирбей эле ошол нерседен баштаса болот деп. Ошого айтып атпайм, мен деле ошол 50 000 сом менен баштагам, ойлогон эмесмин ушундай масштабка жетем депчи. Ошондой эле азыр деле мен колума 50 000 сом же 100 000 сом, эми ал кезде 50 000 сомдун күчү башкача болчу да, азыр 50 000 сомдун күчү башкача. 100 000 сом болсо өзүмө ушул суроону да берип жүргөм, кандай бизнести баштасам керек депчи, бирок толтура нерселер оюма келет. Ошол эле китайский сайттарга кирсеңиздер, толтура нерселер бар да, биздин рынокто жок. Мен ошо оюнчуктар, оюнчук же мындай бир башкача детский кийимдер менен баштамакмын дейм. Ошол эле женский кийимдерди, толтура нерселер бар, толтура нишалар бар. Аны дагы ошо Кытайга барганда дагы өзүм Instagram аркылуу ушундай обзор кылып, элдерге идея берип турам деген азыр ошондой ойлорум бар. 20-жылы пандемия болгондо бүт ишкерлер аябай кыйналып калган учур болду. Ошол учурда дагы силердин жумушуңарга кандайдыр бир таасирин бердиби? Албетте таасир. Бул бардык эле ишкерлердин жумушуна таасир берди окшойт. Анан көбүнчө ушул менин прокатыма таасир берди. Себеби бул деген свадебный бизнес да, көбүнчө ошол тойлор менен ушундай бир нерселер менен көбүрөөк ошол нерсеге болгон үчүн бул свадебный бизнес ал учурда көп эле тилекке каршы ушул нерсени мындай көтөрө албай койду. Анан мен ошол прокат Ошто дагы бар болчу, ошол кезде мен деле ошол Оштогуну жоюп чечип мындай жаап койгонго туура келди. Биринчиден ошо бутик дагы болуп, салон дагы барып мен мындай физически өзүм жетишпей калдым. Экинчиден ошо карантин учурунда мындай өзүңүз билесиз, жана тойлор жоюлуп, той өткөрбөй, анан кийин даже выпускнойлорду дагы жоюп таштайбыз деген көп ушундай коркутуулар болду. Ошон үчүн жапканга туура келди Оштогуну. Анан кийин мындай саналуу эле көп жылдан бери иштеп, ошол саналуу эле бир бизнестер, свадебный, ошол вечерний көйнөк же свадебный көйнөктөр саткандар ошолор калып калды да, рынокточу. Көбүсү жабылып кетти. Мен мындай
наблюдатель катары караганданчы. Анан кийин бутикке дагы аябай чоң таасири болду десем болот. Бирок ошондо деле биз сонун эле иштеп аттык. Жанагы 2-3 ай жабылып калбады. 2-3 ай жабылып калгандан кийин биз ачылып доставка менен иштеп баштадык. Анан менин жолдошум медик өзүчү, анан кийин ошондо жана посторго чыгарып, медиктерди посторго тургузуп аткан го. Постордо тургузуп атканда анын пропуск бар эле да. Шаар ичинде жанагы элдер кыймылдай албай, жүрө албай жүрдү, постон өтө албай жүргөндө анын пропуску бар эле. Ошол пропуску менен билбейм, бул айтса азыр кандай болот, бирок ошол пропуск аркылуу доставка кылып атып, ошентип иштеп ошо ушундай пандемия болуп коркунуч жаратып атса да адамдар дагы деле кийингиси келет экен да. Кийингиси келет экен. Ошол нерсе мага аябай кызыктуу болду, ушундай бир наблюдение болду. Биз ойлойбуз да кийим алуу бул мындай необходимость депчи аял кишигечи. Ал кезде эч ким эч жака чалбайт эле. Эч ким кафеге бара албайт эле. Курбулар менен азыркыдай жолугуп там кофейняга барып, ресторандарга барып отуруа турган мүмкүнчүлүк жок болчу. Бирок ошентсе дагы биз магазиндердин баардыгы жабык да, ошо доставканы 4-5 отуруп, мен кыздар өзүм дагы чыгып аттым, кичинекей балам бар эле колумда. Анан ошол сатуучу кыздар менен чогуу чыгып онлайн только заказ алып аттык онлайн. Ошондо жетишпей аттык жылдызы, ишенесизби? Анан ушундай бир инсайт келди да, чын эле мындай бул кийимди аял киши муктаж болуп кийгенге эч нерсеси калбай калган үчүн албайт экен. Бул бир кандай бир өзүнө эмоция алуу үчүн, жакшы маанай өзүнө тартуулаш үчүн кийим алат экен да. Болбосо ал кезде мындай эч жака чыкпаса деле аялдар ошол жаңы кийим алгысы келип, жаңы нерсе алгысы келип, өзүн бир ошо бир бактылуу сезгиси келип. Бул Айсулдун айтканы дагы бир эме далил болду. Артыкбаева деген Инстаграмда Кореядан алып келген бижутериялар сатат. Ошонун баракчасын окуп калдым. Пандемия учурунда негедир алар бижутерия аябай көп сатышыптыр да. Азыр оюмга ойлогесем, биз пандемияда үйдө отурсак эч жака чыга албай көрсө, айымдар дагы өзүн аябай жакшы сезгиси келип, көрсө пандемияда мындай чектөө коюлбайт экен бул нерседе. Бизде эле ошо жаңы эле пандемия бүтүп баштаганда айтып атпаймынбы, аябай ошо 5 чыгып дагы жетишпей аттык, онлайн заказ алганга жетишпей аттык. Эми Айсулуу, бул силердин сферада ушул аялдар кийиминде аябай көп айтып кетип атпайбы? Магазиндер аябай эле көп. Анан мындай бири-бириңерди конкурент катары көрөсүңөрбү же көрбөйсүңөрбү? Же ар кимдики өзүнүн аудиториясы башкабы? Эми мындай башында мен баштап атканда ошондой конкуренттериме подписка кылып, аларды карап, ушундай нерсе бар эле. Бара мен ал нерсеге мындай башкача мамиле кылып баштадым. Себеби ар кимдин өзүнүн ырыскысы бар. Сиз ушул нерсени көп айтасыз го. Ар кимдин өзүнүн ырыскысы бар экен, чын эле. Анан кийин ар кимдин өзүнүн аракетине жараша болот экен. Ошол эле Инстаграмда бул аябай чоң жумуш да, Инстаграмды алып баруучу. Билесиз го өзүңүз, ошол адамдарга кызыктуу болуп келип, ошол сенин товарыңды эмне үчүн сенин соседиңде деле башка бирөөдө арзан болсо дагы сенден келип алгысы келет. Эмне үчүн, ошол эмне себеп болду? Ошол нерселерди өзүң чувствовать этип билсең, элдерге сунуштасаң, ар кимдин өзүнүн ырыскысы бар деп ойлойм. Мурдагыдай уже бири-бириңерди конкуренция катары көрбөй экен, жеке өзүңөрдө мамиле ушундай. Азыр кээ-бирки магазиндер бар, мен аларды суктануу менен карайм. Аларды мен конкурент деп айтсам деле болот. Эми кээ-бирки жерлерде нишабыз окшош болуп, товарларыбыз деле мындай окшош болуп кетиши мүмкүн. Бирок мен азыр менден жакшы кылган нерсе, мен деле азыр дүкөндөрүмдө көп кемчиликтер болушу мүмкүн, туурабы? Көп нерсенин үстүндө иштеш керек дагы. Жакшылаш керек. Ал нерсени мойнума алам. Анан ошо менден жакшы кылган адамдарды карап суктанам. Алардан бир пример алып, мотивация алып, алар ушундай бир жерде интервью берсе, же бир подкастка катышуучу болсо, мен ошону ачып, угуп, ошол нерседен өзүмө жакшы нерселерди сиңдирип алганга аракет кылам. Чын. Ал нерсени мен конкурентим деп көрбөстөн, ошол эмне үчүн анда клиент ошолго барып алат, менден албай. Эмнени ал башкача жасап атат? Кайсы жерде менден айырмаланып атат? Эмне плюстарды өзүм алып, өзүм колдонуп, өзүмдүн бизнесиме мындай внедрять этсем болот деген суроолорду берип, уже башкача көз караш менен карап калдым конкуренттерди. Анан эми ар кандай болот? Кээ-биркилер жана демпинг деп коет го. Мындай баалар менен өзүнө клиенттер тартканга аракет кылышат да. Мен да арзаныраак, мен мындан арзаныраак коюп койсом, мага клиент келет деген ой мененчи. Бирок эми ушул ушундай продажада иштеген адамдар түшүнөт, ал туура эмес нерсе. Ал туура эмес нерсе, башка нерселер менен деле ошо клиентти өзүңө тартсаң болот деп ойлойм.
Эми сиз ушул эле дүкөнүңүз Ошто дагы бар, анан Бишкекте болуп атпайбы? Ошол эки жактын өзгөчөлүгүн айтып кетсеңиз. Бияктагы ассортимент ошол жакта эле бирдейби же ал жактын эли башкачараак мындай барбы, бир өңдөрүнөнбү же бирдеңке? Ооба, аябай жакшы суроо болду. Негизи могу бутикти, магазин женской одежды биринчи Ошто ачылган. Ошто ачылып ар кандай эксперимент кылып көрдүк. Биринчи мындай отдельно стоящее помещение деп коет, жанагы торговый центрден эмес, мындай көчөдө. Ошондойго дагы туруп көрдүк. Анан кийин торговый центрге туруп көрдүк. Анан тияка көчүп көрдүк, бул жака көчүп көрдүк. Ар кандай кылып издениш керек экен да. Бир жерде болбой калса, не факт, что башка жерде дагы болбой калат. Изденип көрсөң бир жерден мындай чыгат дегендейчи. Анан кийин Ошто дүкөнүбүз чоңураак, ал жерде ассортиментибиз дагы көбүрөөк. Анан кийин элдин вкусу чындап эле ошо айырмаланат экен. Ошточу. Анан дагы мен бир нерсени паамдадым мындай. Ошто жашап жүргөндө мен дагы ошол баары бир айлана чөйрөңдөй таасир этет да сагачы. Анан кийин мындай келиндер кие турган, мүмкүн өзүм ошол нерседе муктаж болгон үчүнбү ошол нерсегечи мындай көйнөктөрдү ушундайларды көбүрөөк сатып көбүрөөк алып келчү экенмин да магазинге. Билбейм эмнеге, азыр болсо мындай джинсы шымдар башкачараак болуп калыптыр, кичине мындай стиль. Билбейм эмне себептен, может быть ошо Ошто жашап атканда чын эле менин көз карашым башкача болгондур. Анан кээде болот Бишкекте такыр өтпөй тура берет бир нерсе. Ошко жөнөтөбүз, Ошто бат эле өтүп кетет ошол нерсе. И наоборот. Кээде Ошто сонун нерсени алып барасың, Ошто өтпөйт. Анан Бишкекке алып келип койсок, Бишкекте ошол нерсеге спрос көбүрөөк болот да. Чын эле ошо юг, север деп бөлүнөт го, ошондо адамдардын вкусу деле бир аз айырмаланат экен. Ошол нерсени байкадым. Менталитет таасир береттир мүмкүн. Азыр жанакы ижарага берген көйнөк салонуңузга барганда мен бул жакта деле болбойм, айда жылда бир келем деп калдыңыз. Бирок Ошко батпаттан очуп турасыз, да? Ошондо тигил ишкердигиңизге караганда бул ишкердигиңиз көбүрөөк убактыңызды алат экен да бул жакта. Ооба. Мындай да, Жылдыз эже, ал деген услуга. Прокат платьев это услуга, да, ал деген услуга. Бул жерде бул продажа болуп атпайбы, поэтому бул эки башка бизнес. Негизи менин оюмду сурасаңыздар, кайсы оңоюраак, кайсы жакшыраак десеңиздер, услуга тарабы бул менимче мындай сонун нерсе экен да, айырмалап азырчы кээде ушундай өкүнүп кетем, ушул эмнеге кириштим депчи, ушу продажа дегенгечи. Себеби бул жакта менин постоянно вниманием керек. Мен өзүм керекмин да, көбүрөөк бул жерде болушум муктаж. Прокатта болсо ал жакта башкача, сфера услуги это совсем другое, сфера продаж это совсем другое дегендей. Ошого Ошко дагы учуп барып келип турам. Азыр көптөн бери барбай калдым, жаш балам төрөлүп калгандан бери, бирок ошо жакын арада барып келейин деген дагы оюм бар. Анан что еще? Демек, көңүл көбүрөөк ошол алат экен. Көңүл көбүрөөк алат, убакыт көбүрөөк алат. Сатуу үчүн дайыма изденип, алмашып товар жаңылап, жанакы Ошто айтып атпайсыз, ошол жашап жүргөн убакта жанагындай көйнөктөрдү көп алып келип калдым, анткени ал жакта түштүктө көбүрөөк көйнөк кийет дегендейчи. Азыр мындай сиздин биякындай эме магазин дүкөнүңүздү карасак, мындай жаштардын мындай трендовый кийимдер деп коет го, мындай. Мүмкүн бул өзүңүздүн дагы табитиңиз өзгөрүп атат. Ошо айтып атпаймынбы, бул жака келгенде ошо мен өзүм деле стилим, кийимге көз карашым мүмкүн өзгөрүп барататтыр. Себеби бул жакта баары бир жаш кыздардын кийимге караган вкусу башкачараак да, бул жактачы. Ошто бир аз айырмаланат ошол нерсе. Бир кызыктуу суроо келиптир. Мүмкүн сиздин жолдошуңуз стоматолог экенин билип туруп суроо бергенби? Аябай жөнөкөй кыз дейт. Балдарынын тиштери жагат, кандай кам көрөт болду экен, ачык айрым, жакшы көрөм дейт. Ошону көп жазышат да, менин баламды киргизгенде чын эле тиштери аябай жакшы, анан кийин атасы стоматолог да ошон үчүн депчи. Бул менин оюмча мындай апасынын гени жакшы да. Атасы стоматолог болгон үчүн апасынын гени жакшы, тиш үчүн арагынан. Негизи ошо мен деле 30га чыгып, ушу бала төрөгөндөн кийин анан мындай стоматологко барып, ошо пломба койдуруп баштадым. Негизи мындай эч кандай проблема болбоду эле тишимде. Ошого мен ойлойм, мен тарткан окшойт балдарымдын тиши депчи. Анан албетте кам көрүү керек.
тиш чыккандан баштап эле жууп башташ керек. Ал жактан ооба жолдошумдун дагы салымы бар. Себеби ал ошо айтып атпаймынбы, аябай сабырдуу депчи, сабырдуу болуп, монтип отуруп алып, балдардын тиштерин жууп чыгат. Бул жактан эле бирок көбүнчө ошо генден деп ойлойм. Азыр тиш тууралуу айтып калды. Биз буга чейин балдар стоматологу менен маек курганбыз. Ошол жерде комментарийлерди окусак, кантип 7 айлык 1 жаштагы балдардын тишин тазаламак элек, алар пастаны жутуп алышат да дейт. А силер канча жаштан баштап ушуну балдарыңызга тиштерин кам көрүп баштадыңыз? Паста менен жууп кереги жок. Паста менен биз азыр эле уже 2-3 жаштан баштап анан кийин жууп баштадык. Жана тамак жегенден кийин налет калып калат эмеспи? Өзү негизи эле өзүң деле тишиң жана жуубай калсаң налет болуп калат го. Ошону атайын мондай щеточкалар бар, бири мындай эмеге колуңа кийип алып, анан кийин акырын ошо налетту битирип чыгат. Ушуну эме ошо балдар самат айтып кетти да, бул эч кандай жардам берген силикондун эмеде алар тиште калып калат депчи. Щетка силикон эмес, ошо щетка сыяктуу бир мындай материалданбы, ушундай бир эмем бар эле, мен колума кийип алып, анан кийин монтип тазалап чыгат элем налеттон. Билинет го, жана сары налет болуп калганда ошону акырын тазалап чыгат элем. Анан кийин ошол жумшак щеткалар кадимкидей эле, жанагы зубная щетка, кичинекей балдарга деген менен эле, ошол менен эле эч кандай паста жок эле жууп жүрдүм. Азыр паста бар эле жуйм. Анан атайын бир паста сатып алдым эле, мындай жутса зыяны жок бир пасталар болот экен, атайын детский пасталарчы. Ошондой мен да жууп турдум. Азыр деле мисалы үчүн жутуп ийет балдардын пастанычы. Ойлойм бул кичине аз-аздан көп балчытып мондой көп паста менен жубайсың да, аз эле кичине тийгизип, анан кийин кичине жутуп койсо мейли, зато тиштеринде жана налет жок болуп, кариес болууга мүмкүнчүлүк болбойт деп ойлойм. Бул кеңештерди жакшылап кайра артка төрөп угабыздар, анткени эме стоматологдун келинчеги сүйлөп жатат деп. Эми силердин үй бүлөлүк бюджетиңизге кайрылып келсек, сиз азыр турмушка чыкканга чейин дүкөнүңүз бар болчу туурабы? Ооба. Турмушка чыкканга чейин дүкөнүңүз бар болчу, жолдошуңуз, анан турмушка чыктыңыз. Анан үй бүлөлүк бюджетти сиз тапкан киреше бир казынадабы же жалпы казынадабы же кандай? Ушул маселеде биздин ишкер айымдарды дагы кызыктырат экен да ушундай нерсе. Бул эми мындай бир общий бир кандай десем правила жок да бул жердечи. Ар бир үй бүлөдө бул акча жөнүндө маселе ар кандай. Ошон үчүн мен айтсам мүмкүн меники башка бир үй бүлөгө туура келбей калышы мүмкүн. Башка бир үй бүлөдө сонун иштеп жаткан бир правила менин үй бүлөмө туура келбей калышы мүмкүн да. Бизде эми раздельный бюджет бөлүп алганбыз. Сен бул расходторду жабасың, мен бул расходторду жабам депчи. Ошондой кылып жолдошум айлык алганда садикке, ушундай расходторду жабат, меники башка расходторго ошондой кылып бөлүштүрүп алганбыз. Анан бир бөлүгүн мүмкүн топтойбуз, бир нерсе кылабыз деген. Эгер сиз өзүңүз мисалы апаңызга бир мисалы iPhone алып берейин деген эмеңиз болсо, жолдошуңуздан сурайсызбы же өзүңүз билип алып берип коесузбу? Мындай эмелерди кандай сүйлөшүп алып, алдын ала сүйлөшүп алып? Буларды ооба кеңешип сүйлөшөбүз, эми бир жака барарда азыр кошумча ушундай нерселерди сүйлөшөбүз. Канча кошобуз, кандай кылабыз? Белек жактардын баарын алдын ала баарын сүйлөшүп кетесиздер. Ооба, сүйлөшөбүз. Жакшы, ынтымактуу үй бүлөлөр экен. Жанакындай эмелер деп коет го, мисалы аял киши акчаны көбүрөөк таап баштаганда, эгер жолдошу азыраак таап баштаса, ошондо да үйдө бир түшүнбөстүктөр, чатактар келет дегендерге дагы же мындай нерсеге мындай эме туш болуп койгон жоксуңарбы? Бул менин оюмча мындай да, бир эле акчанын маселеси эмес. Эгерде ошол эки адамдын ортосундагы мамилеси жакшы болбосо, бул акча эмес, башка нерседен деле уруш чыгып кетиши мүмкүн. Туурабы? Акча бул жөн эле бир себеп да. Азыр эми көп эле айымдар иштейт да. Көп эле айымдар, мен билгенче, менин чөйрөмдөгү курбуларым, тааныштарым көп эле ишкер айымдар да. Көп эле иштешет, анан кийин жакшы эле акча табышат. Анда ошол анда бардыгы эле ажырашып, бардыгы эле ошо акча маселеси эле болуп, акча эле чече турган болсо, бардыгы эле анда үй бүлөсү жок калыш керек эле. Анан үй бүлөнүн деле сонун алып кеткен, бала чакасы менен, ошо жолдошу менен сонун мамиле куруп, анан кийин акчаны деле таап аткан аялдар бар. Ошон үчүн ойлойм, бул жерде эки адамдын келишпестиги болсо, акча тапса деле, аялы таппаса деле боло берет да, ошондой уруштарчы. Ошого сүйлөшүп алыш керек. Анан дагы сүйлөшүп алыш керек. Ошо турмуш курардын алдындачы. Мисалы мен сүйлөшкөм, мен иштейм, мен ушундай үйдө отура албайм, мен иштейм депчи. Анан
даже мындай болгон, ошо турмушка чыгарда мен бир 2 жыл биз ата энебиз менен чогуу жашадык, кайнене кайнатабыз менен, ал жакта да чоң энебиз бар эле. Анан бизде айтышат го жанагы келиндердичи, ай ушу кечке эле телефон чукулап отура берет депчи. Анан ошондо мен айтканда, эне менин жумушум телефондо депчи, мен телефон чукулап отурам деп. Телефон чукулап отурсам бул жанагындай отурат деп айтпаңыз, мен үйдө отурам, бирок телефон аркылуу иш кылып атам депчи, менин жумушум ошол жакта деп. Бул нерсени ошо башында сүйлөшүп түшүндүргөм. Анан өзүм дагы ошо эми бул ачык мүнөз өзү аял кишиге жардам берет. Аял кишиге эмес, бардык эле адамдарга мен ошо ачыктыгым бар. Мен кайнем да ошол жагымды көп мактайт. Сен ачыксың, бардыгын айтасың депчи. Ошого мен айтам, бирдеке болсо, жолдошума деле айтам, бирдеке претензияң же жакпаган нерселер болсо айтсаң, ошону талкуулап, экөөбүз сүйлөшүп чечкенге даярмын депчи. Ошого ачык айтыш керек. Бул нерсени сүйлөшүп алыш керек башындачы. Анан кийин анын ожиданиясы башкача болсо, ал сен күндө ошол үйгө келгенде, жолдошуң үйгө келгенде күтүп, тамак жасап, балдарын жакшы карап күтүп отурган келинчек керек болсо, сен жок мен иштейм деп тытынсаң, экөөңөр башында сүйлөшүп алыш керек да ушул нерсени. Мисалы үчүн мен иштейм де, күндө тамак жасаганга, күндө ошентип жолдошум тосуп алганга мүмкүнчүлүк жок да. Бул нерсеге бардыгы даяр болгон, ал дагы даяр болгон, мен дагы даяр болгом. Бул нерсени сүйлөшүп алганбыз башындачы. Мен күндө андай үйдө отурган аялдарга окшоп тамак жасаганга мүмкүнчүлүгүм жок. Эми башка жактан мүмкүн ошол нерсе мындай, кандай десем, жаап салат да. Ооба, бул нерсе ошого сүйлөшүп алыш керек деп ойлойм. Баарын ачык айтып эле, ачык айтып сүйлөшүп алыш керек. Ушу суроолор келгенде дагы ошол кээрлер ушундай суроолор келгенде, демек жолдош ортосунда ачыктык жок болгондуктан ушундай суроолор пайдаланат болсо керек анда. Ооба. Сиз ошол турмушка чыгаардын алдында ага чейин ата энеңиз Бишкекте жашап жүрүп, анан турмушка чыккандан кийин Ошко жашап калдыңыз, э? Ошондо деле айтып атпайсызбы, турмушка чыгаардын алдында айткансыз, мен иштеймин. Ошого деле карабастан эле барып, кайнжуртуңуз менен канча жыл жашап келдиңиз? 2 жыл жашадым. 2 жыл. Ошондо дагы кой кетелик, эртең кетелик, көчөлүк деп айтып аттыңарбы, же мындай бир нерсе күттүңөрбү, же убагы келет деп эметтиңизби? Негизи мен ошол билбейм, бул чоң сүйүү болгонбу же эмне. Мурда айтат элем да, Ошко барып жашабайм мен деп ушундай. Өзү негизи ата энем Оштон эле болот, бирок кичине кезибизде мен мисалы үчүн 6 жашымда келип, ушул жерде бала бакчага барып, анан кийин орус мектепке берип, ушул Бишкекте туруп калганбыз. Ошко барып жашаш мен үчүн бир мындай болбой турган нерсе эле да, чынында. Анан кандай болуп, ошо сүйүп калып, Ошко барып жашаганга макул болуп калдым, өзүм да түшүнбөйм. Бирок ошол нерсеге мен деле даяр болуп баргам. Биринчиден эң кичинекей уулу ата энеси менен жашайт. Өмүр бою ата энеси менен жашайбыз дегенге деле макул болуп, анан ошол Ошто жашайбыз дегенге деле макул. Эч кандай маселе болгон эмес да, биз көчүп келебиз Бишкекке дегенчи. Анан кийин эми мындай өзгөрүп турат экен пландар. Буйруп ошо Бишкекке келип жашап калдык азыр. Бул айтканыңызды сиз азыр айтпайсызбы? Турмушка чыкканга чейин алдын ала сүйлөшүп алганбыз, мен иштеймин деп, анан сизге окшоп ушинтип алдын ала сүйлөшүп алып, бирок ошого карабастан экөө үйлөнгөндөн кийин, турмушка чыккандан кийин кыз жолдошу кеттик биз айылга, атамды карашым керек, же мындай кетишим керек дегенде, ушул жерден эле 2 жолго түшкөндөр бар да. Ошондо ушул жерде дагы жолдошуңузга болгон сүйүү көп ролду ойногон экен да, туурабы? Эми сүйүү дегенде бул мага мындай биринчи сүйлөшүп, мындай деп сүйлөшүп, анан кийин башкача болуп калган андай болгон эмес да, айтып атпаймынбы. Мен өзүм ошого макул болуп баргам. Ошко барып жашайбыз, ата энебиз менен жашайбыз деп, анан кийин айылга ооба, ошондо түшүнбөй калдым сураганда. Бул жерден ушу мисалы жаш кыздар бар да. Мындай күйөө тийсе да ушул жакты, мисалы ата энемди карашым келсе, ошого чыдай албай ажырашып кеткендер бар да. Ошого ушуларды көрүп жаткандарга эме болушун деген мааниде да. Ар бир нерсенин убагы келет, сабырдуулук да керек. Ал деле чогуу жашаганын эле убакыты келет. Негизи эле үй бүлөнү алып кетиш, эки адамдын мамилеси бул аябай оор тема да. Азыр деле мен ошо турмушка чыкканыма 5 жыл болуп, 6 жыл болуп баратат. Бул аябай оор тема. Анан эгерде сен сабырдуу болбосоң, көп жерде жанагы өзүңдүн
мындай каалоолоруңду кичине кээде мындай экинчи орунга коюп кичине жылдырып туруш керек да. Эми кандай компромисс болуп, компромисс табып кичине ошентип ийкемдүү боло албасаң негизи эле турмушту алып кетиш мен ойлойм аябай кыйын депчи. Ошого эң жакшысы ошо сүйлөшүп алып, анан баш кошкон туура деп ойлойм. Эми Айсулуу, биздин канал негизи ата энелерге арналган канал да. Анан көпчүлүгүндө дагы балдардын тарбиясы кызыктырат экен да. Сиз азыр 3 баланын энеси болдуңуз. Ушундай кыска убакытта эле жалпысынан турмушка чыкканыңызга азыр кээ бирлер мисалы айтканыңызды көрүп айтып, бул турмушка чыккан аз эле болуп, бул эмнени билмей эле деп жазгандар да болушу мүмкүн да. Бирок 6 жылдын ичинде 3 баланын апасы болуп калдыңыз. Балдарыңыз кыргыз тилинде сүйлөйбү? Ушул маселе азыр тил маселеси кандай силердин тил маселеси азыр ушул нерсеге аябай көңүл буруп баштадым. Себеби биз мисалы үчүн өзүмдүн үй бүлөм мисал келтирейин, биз деле ата энебиз айылда жашап, анан кийин шаарга келип, орус мектепке баргам, орус бала бакчага баргам, бирок мен кыргызча жакшы сүйлөйм да. Эмне себептен? Себеби үйдө биз кыргызча сүйлөйт элек да. Ата энебиз кыргызча сүйлөйт эле, так кыргызча. Көчөгө чыкканда досторубуз менен, өзүбүздүн теңтуштарыбыз менен орусча сүйлөшсөк дагы үйдө кыргызча сүйлөйт элек. Азыр биз болсо ушул нерсеге айтпайм, аябай көңүл буруп баштадым үйдө азыр. Балдарыма өзүм да орусча сүйлөйт экенмин. Алар орусча суроо берет, сен орусча жооп бересиң. Анан кийин ошентип азыр менин балам кыргызча кадимче акцент менен сүйлөп баштаптыр да. Кыргызча бир сөздү өзү кайталап алып, өзү күлөт кайрачы, өзүнө күлкүлүү болуп сезилет да. Анан кийин азыр сиздин блогуңузду окуп, башка блогерлердин ушул пример кылып, өзүм дагы ойлоп калдым, кыргызча бир бала бакчага берсемби, же кыргызча мектепке берсемби депчи. Орус тилди таза билүү, бул дагы бир чоң жетишкендик, бизге дагы бул нерсе аябай керек болот да жашоосундачы. Мен үчүн аябай керек болду. Бирок эне тилин дагы билгенге кандай салым кылсам депчи, анан өзүм дагы өзүмдү контролдоп, азырчы үйдө кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылып баштадым. Бирок балдарым чынын айтсам орусча чыгып атат тили. Эми сизде 2 уул 1 кыз болуп жатат. Ошо кыздар менен балдардын мындай тарбиясындагы мындай өзгөчөлүктөр барбы? Же мындай кыз баксаң деле, уул баксаң деле бирдейби? Жок, мурда ушу курбуларым айтат эле да, кыздын энеси болгон башкача депчи. Кыздын энеси болгон башкача, эркек баланын энеси болгон башкача деп. Мен ушул нерсеге ишенбейт элем. Кандай эле бардык эле балаң депчи. Бирок кыз бала чын эле башкача экен. Биринчи чоң уулум уул болгон, анан кийин кыз төрөлгөндөн кийин атасына деле мамилеси башкача, атасынын ал кызга деле мамилеси башкача, эркек балага баары бир башкача экен. Чындап эле көбүрөөк мындай назик болот кыздарчы, көбүрөөк эмоция, кызга берген эмоция башкача да. Анан мындай коргоп ошол нерсени, сен урба, сен мындай бул кыз деп ушинтип турабыз да үйдөчү. Баары ошо кыз болгон, кыздын энеси болгон сон экен деп ойлойм. Атасына да башкача керек. Атасына дагы башкача, анан ошо кээде айтып калат өзү деле. Кызга башкачараак экен мамиле депчи. Мындай коргогон келип назик болот дейм, кыз бала баары бир. Блог тууралуу да айтып калдык. Эми сиздин блогуңузда карасак, жолдошуңуз менен ошо 3 баланын уда төрөдүңүз да. Ошого карабастан дагы жолдошуңуз экөөңүздөр өзүнчө убакыт таап, жанагындай романтический ушундерге барып келип, мындай бир эмелерди сактап калгансыз да. Ошол мындай бир алдын ала сүйлөшкөнсүзбү, же бул ким тараптан, жолдошуңуз тараптанбы, же сиз мындай инициатива көтөрөсүзбү, ушундай кылалы? Бул дагы биз ошол жаңы үйлөнүп жаткан жубайларга дагы мындай суктандырчу бул мамиле да, силердин мамилеңерчи. Ушул жакта кандай силерде? Мисалы, жакында эле ошо эмеге барып келдиңер, бир атайын убакыт бөлүп эметесиңерби, же кандай? Мен аябай жакшы энемин деп деген наамга мындай претендовать этпейм да. Себеби иштейм, анан кийин өзүңүз айткандай өзүмө мындай көңүл бурганга аракет кылам. Анан жолдошум менен ушундай бир жактарга чыгып убакыт өткөргөнгө аябай аракет кылам. Ошого бул жерде деле айтып атпаймынбы, мындай бул жерде экөөбүздүн характерибиз, экөөбүздүн бир целдери, максаттарыбыз ооба туура келишип калган да. Ал дагы ошондой ойноп күлгөндү жакшы көрөт, мен дагы ойноп күлгөндү жакшы көрөм. Экөөбүзгө тең мындай тормоз берип турушубуз керек бири-бирибизге кээдечи. Анан кийин
Анан дагы ошо көбү айтышат, бала төрөлүп балалуу болгондон кийин мындай оор болуп калат да, ошондой бир жакка чыгып эметишчи. Бизге мисалы үчүн оор эмес. Мен көбүнчө мындай 3 баламды көтөрүп алып тоого кетип калабыз. Же жанагы былтыр мурдагы жылы экинчи кызым жаңы эле төрөлүп 3 айлык болгон, анан Караколго лыжа тепкен кетип калдык. Бир балабыз жаңы эле баскан, экинчиси ошо 3 айлык. Анан туугандарым болду, ай сен мээң айнып калды. Отуруп турсаң болот го 1-2 жыл үйдө депчи, көп ушул сөздү угам. Ай мен бир балам менен чыга албай отурам, сен кантип кетип каласың депчи. Недавно эле ошо 3 балам менен ошентип лыжага барып, кичинекейбиз коляскада экөөнү ошо лыжага отургузалы деп барып келдик. Тоого каар жаап атат, суук эшиктечи. Анан ошондо дагы көбү жазышты. Ай сен ушу мен айран калам депчи. Мен бир балам менен, 2 балам менен ушу чыга албай не решаюсь чыккангачы көчөгө депчи. А сен болсо ушу 3 балаң менен жүдөй жүрө бересиң деп. Билбейм, мен чын айтсам ошондой энелерге кээде түшүнбөй кетем, кандай депчи. Мен үчүн, биз үчүн, ошо жолдошум үчүн деле, мен үчүн деле эч кандай кыйынчылык эмес да, балдарыбызды көтөрүп алып көчөдө жүрө беребиз. Анан өзүм деле мамам айтат, ай сен отуруп турсаң болбойбу, чоңойгондо деле жетишесиң го ойногонго. Ушул убакытка чейин деле мен эми биздин ата-энелерибизге мындай алардын ою боюнча мен аябай кеч турмушка чыктым да. 27 жашымда турмушка чыгып, 28 жашымда биринчи балалуу болдум. Анан ушинтип айтып да, сен ай ушул убакытка чейин деле жакшы эле ойнодуң, жакшы эле көрдүң, ар жактарга бардың, эми болду, эми үйдө отурбайсыңбы депчи. Анан менин көз карашым андай эмес. Анан Кудайга шүгүр, ошо жолдошум экөөбүздүн ушул тарапта көз карашыбыз бирдей болуп калыптыр. Экөөбүз тең ошо жакшы көрөбүз ойногонду, бир жака барганды, мындай кандай дегенде за любой кипишти экөөбүз теңчи. Жакшы. Даже балдарыбыз мындай тоскоол болбойт бул нерсегечи. Ушул жолдошуң экөөңөрдүн үй бүлөңүздө кандайдыр бир үй бүлөлүк салттарыңыз барбы? Үй бүлөлүк салттарыбыз, биринчиден мага жолдошумда эмнеси жагат, менин мындай өзүмдүн бир эмем бар да, пространство дейт го. Ошол нерсеге бири-бирибизге киришпейбиз. Жанагындай кечке бир жака чыксаң, каяка кеттиң, сен эмне кылып жүрөсүң деп бир эркиндиктен ажыратканга, бири-бирибиздин эркиндиктен ажыратканга мындай тоскоол болбойбуз да. Ал бир жака барып достору менен жүрсө деле, мен бир жака курбуларым менен кетсем деле, ошол нерсе бири-бирибизге мындай тоскоол кылбай, кандай десем, ошо личное пространство деген бар экөөбүздө тең. Ошол нерсени бири-бирибизге сыйлайбыз деп ойлойм. Ар бир адамга эле керек да өзү ошол нерсе. Анан кийин кандай правила бар дедиңизби? Анан дагы ошо сен аял кишисиң, сен үйдүн жумушун жасашың керек, сен бала карашың керек деген андай нерсе жок. Мындай айтканда, менин жолдошум мындай современный да, современный көз карашта. Балдар менен мен бир жака курбуларым менен кетсем, мисалы, жолдошум өзү карап турат балдардычы. Анан кийин сен күндө тамак жасашың керек, же күндө мындай кылышың керек деп андай жок да бири-бирибизде. Эми бизде кыска нуска 5 суроо болот, ошого эми суроо берип койсоңор. Макул. Жакшы көргөн гүлүңүз? Акыркы убакта тюльпан болуп калды. Кайсы карго компаниянын кызматы менен колдоносуз? Турциядан же? Турциядан Бика карго менен. Кытайдан? Кытайдан 888 деген, өзү негизи кытайлар ушу 8 деген цифрага көбүрөөк маани беришет, жакшы көрүшөт. $1 миллион грант берсе эмнеге жумшамаксыз? Бизнес ачмактын азыр көп эле идеяларым бар башымдачы. Мен чынын айтсам, мындай масштабдуу, чоңураак бир жумуш жасагым келет, бирок ошо каражат жетишсиз болот да көп жерде. Ошого бизнеске жумшамактын чоңураак бир мындай компания ачмакмын. Бул чөйрөк эмес, башка чөйрөк экен, демек. Башка чөйрөдө деле. Кайсы спортко кызыгасыз? Кайсы спорттун түрүнө? Ушу спорт деген нерсени акыркы жылдары бир аз менин жашоомдон алыстап кетиптир. Мурда кроссфит менен алектенчүмүн. Жакчу. Анан азыр кичине өзүмө келип, дагы ошо
кроссфитте ушу мындай лишний вес деп коет го, төрөгөн аялдар көп эле түшүнсө керек, ошол нерсе менен күрөшкөнгө аябай жакшы жардам берет. Мүмкүн ошол нерсеге кайтат. Сиз лыжаны айтпай жатасыз. Лыжа биз таң калыштуу болду, 3 балаңыз менен кышында лыжа терип жүргөнүңүз. Лыжа тепкенге дагы аябай кызыкчумун, бирок бул эми сезонный да, мындай постоянно машыкканга ошо Азырынча жок экен. Азырынча жок. Башкача приоритеттер башка болуп калды азыр жашоомдо. Сөзсүз окууга сунуштай турган 3 китепти мисал келтире аласызбы? Мен өзү негизи мындай жанагы бизнес, психология деген китептерди мындай эмнегедир көп окуй албайм. Көбүнчө классика жагат мага. Ушу классика жанагы роман, сүйүү жөнүндө китептерди өсүп чоңойгонмун. Азыр тилекке каршы көп убакыттан бери ушу китеп окуганга такыр убактым болбой калды. Ошол нерсени дагы оңдош керек, бирок классикада эми билбейм, мага русская классическая литература жагат. Анан бир эле чыгарманы ар бир возрастта окусаң, ар кандай мааниде түшүнөт экенсиң, ар кандай башкача мааниде түшүнөт экенсиң да. Биринчиден ошо «Война и мир», Анна Каренина аябай жагат. Анан дагы кайсы китепти сунуштасам болот? Биздин Чыңгыз Айтматовдун көп эле чыгармаларын сунуштайт элем. Негизи жашоону терең, жашоого башкача көз карашка жардам берет деп ойлойм. Урматтуу көрүүчүлөр, бул көрсөтүүнү көбүрөөк айымдар көрүп жатышат деп ишенебиз. Мына Айсулунун өзүнүн кичинекей эң кичүү баласы 4 айлык, менин кызым 2 жаш. Ошого карабай убакыт таап, бүгүн тартып жакшы көрсөтүү болду деп ишенебиз. Биздин көрсөтүүнү ушуну бөлүшүп, лайк басып, комментарийлерин жазсаңыз, биздин жалпы чоң командабызга чоң дем күч бересиздер. Анан ушул көрсөтүүнү жыйынтыктап жатып, мен ишенем, Айсул менен бул бир эле көрсөтүү болбойт. Мындан ары дагы чоң масштабтарга жеткенде, өзү айткандай Кытайга барып келип, андан дагы чоң жакшы идеяларды алып келгенде дагы биз башка өңүттө дагы маек курабыз келечекте деп ишенебиз. Анан сиздерден суранат элек дагы ушул темада бизнес жаатында, ишкерлик жаатында, сөзсүз түрдө эле бизнес жаатында эмес, мүмкүн сиз суктандырган бир айымдар болушу мүмкүн да, мүмкүн мугалим ал, же болбосо бир кол өнөрчүлүк менен алектенген ушундай айымдар кызыктуу болсо комментарийге жаза кетсеңиздер, кимдерди чакырсак. Эми сөздүн акырында Айсулга эркин микрофон, кайрылуу. Айсулга рахмат, ушинтип бизге убакыт бөлүп, ушу эмчектеги кичинекей баласы болгонуна карабай бизге ошо убакыт таап келип тартылганга сизге чоң ыраазычылык билдиребиз жана ишиңизге чоң ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат Жылдыз эже, сиздерге дагы чакырууңуздарга. Биздин YouTube каналга келип карман болуп кет дегенде мен аябай толкундандым. Андан дагы ошо азыр менде бир кемчилик бар деп ойлойм. Ушу кыргыз тилинде тунук бир дагы орусча сөз кошпой сүйлөш мен үчүн бир мындай азыр максат болуп жатат да. Кытайда жашап жүргөндө ошо кытайлык кыргыздар бар эле. Билесизби, эмеде Синьцзянь деген провинция бар, ал жерде кытайлык кыргыздар бар да, ошо илгери Кытайга өтүп кетип, анан ошол жерде жашап калган. Ошолор менен сүйлөшсөңүз, бир дагы орусча сөз кошпой, бир дагы бир башка тилдеги сөздү кошпой, тунук кыргызча сүйлөшөт. Ошолорду карап туруп аябай суктанып, бир башкача болот экен да, кулагыңачы биз көнүп калганбыз да мындай башка жактан келген сөздөрдү кошуп сүйлөпчү. Ошол нерсеге мен дагы жеткенге аракет кылып атамын. Бул эми жакшы деле эмес, жаман деле эмес. Ошо орус мектепте окуп, орусча билип, орусча так жазып, катасыз жазып калган нерсе бул менин жашоомдо аябай чоң жардам берди. Бирок эне тилине дагы жакшы көңүл буруп, ошол кыргызча көбүрөөк китеп окуп, көбүрөөк газеталарды окуп, мындай статьяларды окуп, ушул нерсени мындай жакшылаганга аракет кылып жатам. Ошон үчүн бул нерсени мындай строго не судить. Бир аз кыйынчылык болду, өзүмдүн оюмду кыргызчада, кыргыз тилинде айтып берүү. Айсулдун сөзүнө кыстырма келтирип кетейин. Биз бул көрсөтүүнү айтканда, мисалы, мен нукура кыргызча сүйлөп атам дегенден алысмын. Менде деле байкап атасыңар, арасында орусча көп сөздөр кошуп атам. Негизи эле бул биздин канал жалпы кыргыз тилинде өтүп атат да. Эгер мисалы орус тилдүү, орус улутундагылардан дагы маек куруп калсак дагы, аны сөзсүз түрдө кыргыз тилине субтитр менен жазып, ушундай пландарыбыз бар да.
Бул менен бул биздин тилибизге дагы кандайдыр бир салым кошо атабыз деген ниетибиз. Биз деле мындай такыр эле таңуулап жок кыргызча сүйлөш керек деген маанидә эмес. Ошо биздин тилибизге болгон салымыбыз деп түшүндүрө кетейин да. Азыр мына блогерлер тарапта деле, блогерлерде деле кыргызча алып баруу мындай кандай десем бир мода болуп баратат го, кыргызча блог алып баруу, кыргызча бир нерселерди ушундай сиздер YouTube канал мисалы үчүн алып барып атасыз кыргыз тилинде. Бул мода болуп барды, бул аябай кубанычтуу нерсе. Себеби мен жаңы ошо оштон келип бул жерде жашап калсам орусча билбейт элем бир сөз дагы, анан кийин мындай не модно эле да кыргызча сүйлөгөн, мындай айтканда, анан кийин көчөгө чыкканда ошо кыргызча иним экөөбүз айылдан келгенбиз да, орусча билбейбиз, анан аябай уялат элек ошо орусча сүйлөй албаганыбызгачы. Азыр уже башкача болуп, ушул наоборот кыргызча сүйлөп, кыргызча балдарыңа кыргызча үйрөткөн мода болуп бараткан нерсе аябай кубанычтырат мени. Азыр ушул модага айланып баратат дегенди сизден угуп мен мындай таң калып калдым. Ошондой эле болсо экен, болсун. Анткени биздин жаш балдарыбыз дагы тилибиз унутулуп баратат. Ошол өңүттө ушул маселени көтөргөнүбүз ушул каналдын бир максаттарынын бири. Эми Айсулуу сизге сөз акырында эркин микрофон, мүмкүн кандайдыр бир кайрылууңуз болсо айтып бересиз. Негизи Инстаграмда азыр жанагы успехту пропаганду аябай чоң болуп баратат. Жана коучтардын бардыгы эле үйдө отурган аялдарга акча табууну үйрөтөм деген сыяктуу. Мага ушул нерсе менин оюмча көп эле адамдардын гыжырына тийип жакпай баратат. Мага да бул нерсе жакпайт. Ошон үчүн өзүмдүн блогумда дагы ачык айткым келет, кандай кыйынчылыктар менен жолугуп атам, кандай нерселер жашоомдо болуп атат. Бул нерсени алып кетиш үчүн мындай предпринимательская жилка деген нерсе бар. Бул бардыгында эле боло бербейт. Негизи үйдө отуруп, бала төрөп, күндө тамак жасап, үйдү жыйнап отурганда эле бул аябай чоң эмгек. Мүмкүн сиз сонун тамактарды жасайттырсыз, менин колумдан келбеген нерсени кылаттырсыз, Менин ошо иш алып барганым менен күндө үйдө даамдуу тамак жасап, балдарым менен отурганга мүмкүнчүлүгүм жок да. Бул деген ар бир адамдын тандоосу. Жыйынтыгында бул жерде айтып кетким келген нерсе, эгерде сиз магазин иштетпей же жөн эле үйдө отуруп бала багып азырынча ошондой декретте болсоңуз, бул деле нормалдуу нерсе, бул деле сонун нерсе. Ошон үчүн мен аялдардын бардыгын эмнеге чакыргым келет? Өзүңүздөрдү баалоого, өзүңүздөрдү жакшы көрүүгө чакыргым келет. Мен ишенем, ар бир аял өзүнө кандай мамиле кылса, чөйрөдөгү башка адамдар дагы ошондой мамиле кылат. Ошон үчүн негизи ар бир декретте отурган, үйдө отурган аялдарга дагы бир чоң поддержка болсун деген ойдо, мотивация болсун деген ойдо кээ бирки адамдарга. Ошо көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Дагы көрүшөбүз деген үмүттөмүн.